Кандай кара? Свет күйөбү? Свет кандай? Жаңа ачылган бөлүмдүн кызматкерлери түнкү көпөлөктөр гүлдөп жатат деп шектелген эс алуу жайларды, сауна жана сойкуханаларды күтүүсүз текшерүүгө алды. Тинтүү маалында денесин саткандардын арасынан өспүрүм кыздар кармалды. Апта сайын Бишкек шаардык милициясына болжол менен 2ден дайынсыз жоголгон жаш кыздар тууралуу арыздар түшөт. Издөө амалдарынан кийин үйүнө барбай койгон кыздардын арасынан бузуку жолго түшүп кеткендери да аныкталган. Например, мать приходит, плачет, говорит... Бизде интим кызмат кылган кыздар тууралуу маалымат бар. Сүрөттөрдү көрсөтсө, көбүнчө ата-энелер жоголгон кызын тааныйт. Апасы келип алып ыйлайт, ал атасы билбесе экен деп өтүнөт. Негизи мындай кыздар жакшы акча табат. Күнүнө 10-15 миң сомго чейин табышат. Мындай кызматтарды көрсөткөн жаштардын катарын жогорку окуу жайлардагы студенттер да толуктайт. Серепчилер акыркы 20 жыл аралыгында мындай ишмердик Кыргызстанда гүлдөп өнүгүп жатат деп тынчсызданууда. Bir akırkı 15 yılda jön fabrikalar jabılıp эле soykukanalar açılıp kaldı da. Bu bizim alakanda elibizge çoğun köygöy da. Oşondoy mına үй бүлөгү түш керек, балдарды тарбиялаш керек, жана жалаң эле жумуш жок деп эле ошол жака кыздар жөн эле завод фабрикага киргенде эле ошол жактан чыгып атышат. Эч ким секрет деле жок да. Бул жерде коррупция да бар, взятка да бар. Күч түзүмдөрүндө сойкулар башка кыздарды жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө иш таап беребиз деп азгырып барган фактылар бар. Бузуку кыздардын торуна кабылгандар башка жерге барып сексуалдык кулчулукка кабылат. Многих из них подсаживают на наркотики. Алардын көбүн маңзатын колдонууга көндүрүп коет. Андан кийин ал кыздар көз каранды болуп, кайра артка кайтып келе албай калышат. Мисал үчүн бул каарман башка өлкөдө өз эркине каршы сойкуга айланган. Мен Түркияга бала багуучу болуп иштегени баргам. Ал жерде менин документтеримди алып алышты да кыйнап сойкуханага алып барышты. Сексуалдык тейлөөнүн кесепетинен жыныстык жол менен жугуштуу оорулар көбөйүп жатат. Мисалы кармалган 10 сойкунун 7-өө дартка чалдыкканы такталган. Жакында президент сойкулук жасоо үчүн кылмыш жоопкерчилигин күчөтүү тууралуу мыйзамга кол койду. Эми эл өкүлдөрү сойкулукту биротоло тыюу тууралуу мыйзам долбоорун даярдөөгө камынып жатышат. Саясий жагын карап, мамлекетти мындай будуңчаңга салбай, кылдаттыкпен жасаш керек да. Муну аны колдоп, мындай болбош керек деген депутаттар аябай эле көппүз. Мен өз моюмда муну вообще эле сойкуларды вообще эле жок кылыш керек да, жабыш керек. Мисалы үчүн бул коомчулукка тетири таасирин көрсөтөт да. Биз жалаң эле Америка, жалаң эле Европа болуп алткандай болбойт. Жеңил жол менен пайда табуунун кыныгын алган түнкү көпөлөктөрдү ооздуктоого так мыйзам жок. Кармалса болгону каттоого алынып бошотулат. Уламбек Текамбаев, Тимур Сыдыгалиев, Коомдук 1 канал.